Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте укук коргоо органдарындагы коррупцияны аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу, ошондой эле чет элдик инвестицияларды коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иш аракеттеринин алкагында Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин бөлүм башчысы Кыргыз Республикасынын жараны менен кылмыштуу келишими аныкталды. 2023-жылдын декабрь айынын аягында АКШ жараны НБ, СЗ жана ПМнын жардамы менен Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн бөлүм башчысы КИЯга зордуктоо, коркутуу жана шантаж кылуу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны МНМга карата чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Бирок милиция кызматкери КИЯ кылмыштуу кол салууга бөгөт коюунун жана МНМга карата мыйзамда белгиленген чараларды көрүүнүн ордуна экинчиси менен кылмыштуу бүтүмгө кирип, ал аркылуу АКШнын жараны НБдан шантаж кылуу жолу аркылуу 2 миллион сом өлчөмүндө акча талап кылууну уюштурган. Чындыкты аныктоо максатында НБ Ош шаардык ички иштер башкармалыгына МНМга карата чара көрүү үчүн кайрылууга аргасыз болгон. Ал козголгон кылмыш ишинин алкагында акча каражаттарын алып жатканда пара менен кармалган. Тергөөнүн жыйынтыгында акча каражатын алуу үчүн МНМ аттуу жаранды милиция кызматкери КИЯ өзүнүн жеке автоунаасы менен алып келгендиги, ал жогорудагы жаранды кармоодо кылмыш болгон жерден качып кеткендиги аныкталган. Аталган кылмыш иши тергөө үчүн УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгына өткөрүлүп берилип, анда жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын комплексинин негизинде 2024-жылдын 13 февраль күнү Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын бөлүм башчысы КИЯ пара талап кылган деген шек менен кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.